Пандемия маалында иштеген аткаминерлер жоопко тартылыш керек. Буга байланыштуу каржы полициясы кылмыш ишин козгоп, июль окуясы боюнча тергөө ишин жүргүзүүдө. Кечээ мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов күбө катары Фин полицияга сурак берди. Ага чейин өкмөттү жетектеген Мухаммедкалый Абылгазиев сурак берип, ага өлкөдөн чыкпоого тыюу салынган. Келген гуманитардык жардамдар боюнча, алардын бөлүнүшү боюнча, так негизги ичиндеги маселелерди мен силерге айта албайм. Мен азыр подписка бердим, неразглашение следственных мероприятий деп. Досудебное производство экен, ошол тиешелүү маселелерге жооп бердик. Күбө катары келдик. Надеюсь, не вызовут. Финансы полициясы пандемияга байланыштуу ачылган кылмыш ишке байланыштуу 2020 жылдын сентябрь айында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпунбаевди кармаган. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык беренелери боюнча айып тагылып, ал азыр тергөө абагында. Мындан сырткары мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова да коррупция жана фармацевтикалык компаниянын кызыкчылыгын коргогон деп козголгон кылмыш иш боюнча көрсөтмө берип, бирок моюнда барын билдирген. Анткени менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев пандемия учурунда өкмөттү жетектеген чоң кызматта турган адамдардын бардыгы суракка чакырылып, керек болсо камаларын билдирди. Азыр только министрлер, анан вице-премьерлер чакырылат. Азыр биринчи бывший премьер-министрлер Абылгазиев менен Боронов, анан бывший жанакы ушу именно пандемияга соцблокту караган вице-премьерлер, анан эки министр здравоохранения ушулар жооп беришет. Анан Минфин жооп берет. Ошол кезде акча бөлүнбөй койгон экен да. Фин полиция саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Газель Соболь үлгүсүндөгү 10, Ford Transit үлгүсүндөгү 3, тез жардам автоунаасы жалпысынан өз наркынан $1 миллион кымбат баада сатылып алынганын билдирип, мамлекет ири өлчөмдө зыян тартканын маалымдаган. Бирок бул иш кайсы кылмыш иштин негизинде тергелип жатканын ачыктай элек. Канча акча келди, канча акча гуманитарный помощьга кетпей зарплатага кетип калгандар бар экен да, ушундайлар бар экен. Эми бул тергөөнүн бул купуялы сырлары да. Ал эми финансы министрлигинин адиси Нурбек Акжолов Кыргызстанга COVID-19 менен күрөшүүгө эл аралык валюта фондусунан, Азия өнүктүрүү банкынан, Дүйнөлүк банктан, Европа биримдигинен жана Россиядан жалпы суммасы 366 миллион ақш доллардан ашык каражат келген дейт. Анын 93 миллион ақш доллардан көбү грант калганын асия. Келген акчалар бюджеттик колдоого, саламаттыкты сактоо секторун жакшыртууга жана экономиканы колдоого багытталган. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагына келген акчанын 60,2 миллион ақш доллары бөлүнгөн. Ошол бюджеттик колдоого түшкөн акча каражаты милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна трансферттер бөлүнгөн. Мындайча айтканда фонд деп коет, расмий тилинде айтканда 45,6 миллион ақш доллары бөлүнгөн. Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн 1,3 миллион ақш доллары. COVID-19 менен күрөшүү максатында тамак аш азыктарын сатып алууга 1,2 миллион ақш доллары бөлүнүп берилген. Мындан сырткары биздин мамлекетибиз инвестициялык долбоорлорду, 4 инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда. Бул Дүйнөлүк банктын 2 проекти бар, Азия өнүктүрүү банкынын жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан жалпысынан 56,1 миллион ақш доллары акча каражаты каралган. Ал каражаттын ичинен бүгүнкү күндө 12,2 миллион ақш доллары алынып, ошол саламаттык сактоо министрлигине жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна бөлүнүп берилген. Калган 44 миллион ақш долларга жакыны медицинаны колдоо үчүн 2021 жылы бөлүнөт экен. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин берген маалыматы боюнча пандемия маалында министрликтин эсеп чотуна бюджеттен 974 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражат эпидемияны алдын алуу иштерине, жаңы курулган инфекциялык бейтапканаларга, 8 больницага COVID-19 каршы жабдыктарды алууга, грипптин вакцинасына жана ПЦР сиздерди алууга жумшалган. Ал эми коронавирус жуккан медицина кызматкерлерине бөлүнгөн компенсация боюнча министрликтин каржы саясат департаментинин жетекчиси Мухтарбек Баймурзаев төмөндөгүлөргө токтолду. Ал эми жана сиздер айткан компенсациялар боюнча биздин ошо медицина кызматкерлери ооруп калган үчүн 200 миңден каралган компенсация 925 медицина кызматкерлери төлөп берилди. Ал эми ошо биздин
каза болуп калган медициналык кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө ошол 32 үй бүлөгө 1 миллион сомдон төлөнүп берилди каражат. Ал эле канча иш калды? Азыр болсо муну комиссия карап жатат. Ушул комиссиянын чечими чыкканда саны билинет да, анткени деген бул документтерди караганда кайсынысы ушул төлөөгө туура келет, кайсынысы туура келбейт, ошол азыр комиссия иштеп жатат ушул боюнча. Комиссия негизинде болот. Азыр айтылганда автоматтуу төлөнбөйбү? Анда текшерүү керек. обязательно ошол комиссия, атайын комиссия бар, ошол комиссия эпид расследование жүргүзөт, ошол негизинде төлөнөт. Ал арада учурдагы өкмөттүн ишине баа берүү максатында жумушчу комиссия түзүлүп, ал келген акчалардын жумшалышы боюнча көзөмөл жүргүзүүдө. Аны вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жетектеп, жыйынтыгы жакынкы арада чыгаары белгилүү болду. Ал эми саламаттыкты сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев пандемия менен күрөшүүгө майдан август айына чейин эң көп каражат бөлүнүп, ал туура пайдаланылган эмес дейт. Андыктан жоопко тартыла тургандар адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылышы керек деген пикирде. Официалдуу түрдө айтып атышат 1000 ошол убакта 1300 адамдай өтүп кетти деп. Бирок биз билебиз, бул статистика туура эмес, жашырынып туура эмес чыгып аткан 10 миңден ашык адам өтүп кетти. Ошого бирөө жооп бериш керек да. Ошо сөзсүз ошол убакта премьерден баштап, Бороновдон баштап, вице-премьерлер, башка кызматкер жетекчилер баардыгы жооп бериш керек. Жоопкерчилиги ошо адамдын өлүмүнө күнөөлүү деген жоопкерчилик болуш керек да. Коронавирус менен күрөшүүгө жана бюджеттү колдоо максатында Кыргызстанга эл аралык донорлордон 744 миллиондон ашык доллар берилгени кабарланган. Мунун ичинен 177 миллионго жакыны грант, калганы насыя катары келген. Өкмөттүн аппараты билдиргендей, бул сумманын 436 миллион доллардан ашыгы алынган. Бирок азыркыга чейин келген каражаттар максатсыз пайдаланганы айтылып келет. Ал эми таажы вирусунан каза болгон адамдардын жалпы саны бүгүнкү күндө 1375 адамга жетти.